Президент Садыр Жапаров 12-14 октябрда Астана шаарындагы бир катар жогорку деңгээлдеги иш-чараларга катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбайкиев билдирди. Маалымат калайык, сапардын алкагында 13 октябрда мамлекет башчы Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча келишиминин 6 саммитине катышат. Андан соң 14 октябрда ал көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров Борбор Азия Россия форматындагы биринчи саммитке катышат. Астана шаарындагы эл аралык иш-чаралардын алкагында өлкө лидерлери Азия регионундагы коопсуздук жаатындагы кызматташуу, КМШнын алкагындагы соода инвестициялык өнөктөштүк, Борбор Азия Россия форматында өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашат деп билдирди Азимбакиев. Бүгүн 10 октябрда Кыргыз-Өзбек чек арасын тактоо иштери боюнча маселе жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде каралды. Жыйында сүрөт, аудио, видео тартууга тыюу салынып, телефон, камералар киргизилген жок. Ал ортодо комитет жыйынынын башталышы жогорку кеңештин YouTube каналы аркылуу түз берилип, бирок УКМКнын төрагасы маалымат берип баштаган соң алда өчүрүлдү. Мен ушул документтин өзөгүнө өтөйүн. Учурбайсыңбы? Конечно. УКМКнын төрагасы жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун жабык кароонун себебин жашыруун маалыматтарга байланыштуу деп түшүндүрдү. Президент менен бүгүн эртең менен биз макулдаштык. Биздин колубуздагы бүгүнкү көрсөтүп аткан карталарыбыз совершенно секретный болгондуктан ушуну биз эч кандай камерага тарттырбастан комитеттин мүчөлөрүнө, коомчулукка, урматтуу журналисттерибизге түшүндүрүп айтып берели деп атабыз. Так. Андан кийин буюрса кол коюлган болсо, ошондон кийин гана ачыктаганга биз укугубуз бар. Бул жерде көптөгөн биздин журналисттерибиз бар, көптөгөн биздин башка коомдук инсандарыбыз келип отурат. Көпчүлүгүнүн эле мына секретный документтерге эмеси жок, жанагы допускасы жок. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 9 октябрда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кыргыз-Өзбек чек арасы Кемпирабад маселеси тууралуу суроолорго жооп берип, ал талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөндүгүн билдирген. Ошондой эле ал 10 октябрдагы парламент комитеттеги жыйынды ачык өткөрүү тууралуу буйрук бергендигин айткан. Президент кече ачык өтөт деп айткан, анын сөзүн артка кайтарбаш керек деген эл депутаты Мирлан Самойкожо телефонсуз жыйынга кирүүдөн баш тартты. Ким айтты? Президент көчө айтып атат, ачык өтөт. Канун сөз артка кайтарылбаш керек. Эл билсин, ачык болот. Канун сөз кайтарылбаш керек артка. Уят болот андай. Эми Кудай арбады, эми бул деген депутат эл шайлап келген. Эми ушинтип мына жаап коебу, депутаттар кирбей эле койсун анда. Кирбей эле койгондой болсо. Кирбей эле койсун деген болбойт. Ачык болсун деп едик беле. Айтыңыз мына кете берем деп. Ачык болсо ачык болду эчкимде. Эми ачык болгондон кийин телефонду какая разница, биз стукач эмеспиз. Айрым бирөөлөр болчу. Жо, бул не деген басмырлоо? Не? Киришпейсиңер. Приказ бердим мен өзүм. Ой, приказ берсе. Ал эми депутат Адахан Мадумаров комитетке келишимдин долбоору 3 күн мурда депутаттарга берилиши керектигин белгилеп, регламент бузуу менен өтүп жаткандыгын билдирди. Бул менин талабым эмес да, бул конституциялык мыйзамдын талабы да. Могул жерде отургандар дагы кыйшайып кетиши мүмкүн, Мадумаров дагы бузганы калды деп. Жок. Бул конституциялык мыйзамдын талабы. Могул жерде легендарлуу парламенттин төрагасы Медет Шеримкулович отурат. Эгерде регламент, ал кезде регламент деген ички документ эле, азыр регламент деген конституциялык мыйзам. Эгер ошо регламент талабы бузулуу менен кабыл алынган чечим болсо, ал эмне болот кийин? Комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбеков келишимдин долбоору комитетке бүгүн гана келип түшкөндүгүн белгилеп, бүгүн долбоор боюнча чечим кабыл алынбай тургандыгын айтты. Мы сейчас, члены комитета, поставим на голосование этот вопрос. Путем голосования примем решение. 68-я статья, то, что вы сейчас упомянули, речь идет о ратификации договора. Сегодня речь о ратификации договора не идет. Сегодня 67-я статья о согласовании проекта соглашения и проведении общественного обсуждения. Речь идет. Спасибо большое.
Жабык эшик артында уланган жыйында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат берди. Анын айтымында Кемпир-Абад турган 4485 гектар суунун жери Өзбекстандын карамагына өткөрүүгө макулдашылды. А бирок сууну тең башкаруу келишимин кеңешишти. 8 кишиден турган башкаруу ишкана курулуп, эки өлкөдөн 4төн киши сууну башкарат. Мындай келишим эки өлкөгө тең пайдалуу. Анткени айтылган 19699 гектар жерди кайтарып берип, Кемпир-Абадты толук бойдон өлкөгө алып калсам болмок. Бирок анда Өзбекстандын 2 миллион гектар жери сугатсыз калмак. Кыргызстандагы бир канча айдоо жана жайыт жерлерден айрылмак, деди Ташиев. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жабык эшик артында угулуп жаткан маалыматтар боюнча учкай комментарий берип, президент айтып жаткандай талаш жерлердин 99% Кыргызстанга өтүптүр деген пикирин кошумчалады. Мындай границанын бардыгын жалпысынан караганда, ошол жерде азыркы учурда талаш тартыш жерлер бар. Мисалы Тажикстан менен болгон же болбосо башка ошол Өзбекстан менен болгон жерлер дагы өзүнчө ушундай талаш жерлер бар. Эгерде талаш жерлерди айтып атсак, туура талаш жерлерден бизге 99% бизге өткөн жерлер экен. Буга чейин спорный деп коебуз го. Спорный жерлердин бардыгын ошол эле жана Унгарто деп коелу. Ошол жер, например, ал дагы талаш болуп жүрүп, буга чейин талаш болуп жүрчү, ал дагы бизге мисалы өтөт. Ошол сыяктуу талаш жерлер туура президент айткандай толугу менен бизге өтүптүр. Буга биз бүгүн далил болдук. Бирок талаш эмес, аныкталган жерлер бар. Аныкталган жерлердин айрым жерлери кетип атат. Андан бирок көп эсе бизге келип атат. Аны мен ойлойм убакыт келгенде жарыялай турган убакыт келгенде жарыялашат депчи. Ал арада Өзгөн райондук администрациясынын алдында бир нече киши чогулду. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын маалыматына ылайык, алар Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу келишимдин парламентте ачык каралышын талап кылышкан. Биздин ата бабалар жаткан жерге күйүңүздөр. Биз жыргаганыбыздан келген жок. Түн уйкубуз качып, мына ушул жаштар келдик. Кечеги 4-октябрда болгон жыйынга, мына ушул жерде турган жыйында, мына ушул жерде артында турган жигиттердин 98% катышкан жок. Жана Садыр Жапаров өзү айтмакчы, 20га жакын адамды киргизди. Анда да телефондорубузду алып койду, татканы мүмкүнчүлүк берген жок. Ошол жыйын мына ушул жигиттер менен өтүш керек болчу, ачык эшикте. Мына ушул жигиттер согласен бериш керек. Себеби ар биринин киндик камы ошол жерге тамган. Атасы, чоң атасынын баары жатат ошол жерде. Биз ошол жердин эгасы, биз элбиз. Бул маселенин тегерегинде нааразы пикирлерин билдирген жарандар Бишкек шаарындагы Горький паркына да чогулушту. Чогулгандар Кемпир-Абад боюнча чечимди аркка кайтаруу талабын айтышууда. Кемпир-Абадтын жанында резолюция кабыл алабыз. 15-не чейин 2 арыз даярдалат. Бир арыз башкы прокуратурага, ушул комиссияга кимдер катышты Кемпир-Абад боюнча. Бул стратегиялык мааниге ээ жерди биздин конституцияда көрсөтүлгөнбү? Кайракы жерлерге алмаштыруубу? Кандай туура чечимге келишти? Бул биринчиси. Ошол эле арызга камтылат. Ошол комиссияга катышкан өкмөт мүчөлөрүнө жоопкерчиликке тартылуу деп. Белгилей кетсек, Кыргыз бийлиги буга чейин Кыргыз-Өзбек чек арасын тактоо иштери аяктап калгандыгын жарыялаган. Андан соң коомчулукта Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча нааразычылыктар чыккан. Бишкектин 1-Май райондук соту бүгүн 10 октябрда Политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Ырыс Жекшеналиевдин бөгөт жарасын карап, абактагы мөөнөтүн узартты. Соттун чечимине ылайык Жекшеналиев 14 декабрга чейин абакта калды. Баш коргоо чарасын 14 декабрга чейин узартып салды. Эми 14 декабрга чейин отуруш керек да. Анан ишти дагы ошол 2 айга узартып алды. Ошо мен калдым. Биз муну сөзсүз эмеге берет. Шаардык сотко апелляция жазам. Соттун чечиминен кийин сөз сүйлөгөн Жекшеналиев соттун темир тосмосун тепкилеп, нааразы пикирин айтты. Жапар соттогон судьялар, следовательдер, вот эти вот прокурор, бүгүн мен соттогон. Жапар соттогондор. Базур. Түрмө менен сындыра албайсыздар. Түрмө менен сындыра албайт. Түрмө менен наоборот күчтөндүр. Высшая степень. Фактап чыгарат. Бардык юристтерди кайра окутуш керек. Жаштар коруктоду. Соттук жараяндын алдында Жекшеналиев журналисттердин суроолоруна кыскача жооп берип, 2 айдан бери эч кандай тергөө болбогондугун айткан болчу.
Белгилей кетсек, Жекшеналиев 14 августта милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин кармалган. Ага Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону аталган баракчага жайгаштыргандыгы негиз болгон. Милиция кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүмү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жаранга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктарга ылайык кылмыш ишин козгогон. Бүгүн 10 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту экстремисттик материалдарды тараткан деп шек саналып жаткан Свердлов районунун акиминин орун басары Руслан Бекназаровдун бөгөт чарасын узартуу маселесин карап, аны 12 декабрга чейин камакта калтырды. Сот залынан Бекназаров Говоритовго кыскача комментарий берип, өзүнө козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин айтты. Айып боюнча мен эч нерсени айта албайм. Бирегеле маселе, эки достун иши. Ал саясатта үй бүлөсүн аралаштырды. Атамдын айткан сынына чыдаган жок. Ошол эле башка эч нерсе жок. Кылмышта жок, эч нерсе жок. Эки дос кама десе камайт, чыгар десе чыгарат. Бул сотторго деле тергөөчүгө деле эч кимге менин нааразычылыгым жок. Булар өз ишин кылып атат. Эки дос эмне ошо? Болду, башка нерсе эмес. Ошол үчүн мен кылмышым бар деп эсептейм. Кыргызстанда Малайзиядагы мурдагы элчиси саясатчы Азимбек Бекназаров баласы Русландын экстремизмге шек саналып жатышынын өзүнүн оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Ал баласынын эч кандай күнөөсү жок деп эсептейт. Эске салсак, 14-сентябрда Бекназаров экстремисттик материалдарды тараткан деп шек саналып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Милициянын кабарлашынча, ИИМдин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен козголгон ишти тергеп жаткан. Ишке байланыштуу Руслан Бекназаров суракка чакыртылган.